Уважаемые гости, участники замечательного мероприятия. Бүгін 14 октябрда Борбор қалауыстағы номер 3 шаардық балдар клиникасының лор бөлімінің açılış azemi болып өтті. Иш-чараға Мегаком компаниясының башқы директоры Азат Базарқулов, Қырғыз Республикасының саламаттық сақтау министрі Алымқадар Бейшенелиев жана медициналық мекеменің жетекчилиги катышты. Атамекендик Мегаком мобилдик оператору өзүнүн 15 жылдык мааракесине карата салтанатты өткөрүүдөн баш тартып, анын ордуна 3,5 миллион сомдо номер 3 шаардык балдар клиникасынын лор бөлүмүнүн шартын жакшыртууга жумшаган. 15 жылдык мааракеге арналган каражатыбызды ушул биздин кичинекей бөбөктөргө бүгүнкү детский больница лор отделениясына жардам берип, ушул жерден ремонт кылып берели деп баштаганбыз. И мына ушул убакыттын ичинде ремонт жасап бердик. Буга чейин деле 15 жылдан бери Мегаком компаниясы балдарга, жетим балдарга, биздин ветерандарга жардам берип жүргөн, андан дары жардам беребиз. Мегаком бөлүп берген каражатка бөлүмгө жаңы терезелер, эшиктер орнотулуп, сантехникалары алмаштырылып, полдору жана электр өткөргүчтөрү жаңыланган. Мегаком компаниясы каражат берип, өздөрү контролдоп, мынакей ремонт бүтүп отурат. Азыр карап чыктык, абдан жакшы ремонт болду, көп нерселерин алмаштырып, негизи ушул жерге балдарды дарылоого шарт түзүлдү, врачтарга иштөөгө шарт түзүлдү. Мына баардыгы кубанычта болуп атат. Бүгүн Мегаком компаниясына чоң ыраазычылыгым айткым келет коллективдин атынан. Силердин ишиңерде ийгилик болсун, ушинтип ишиңер жакшы боло берип, ушундай балдарга жардам бере бергиле. Иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин кичинекей бейтаптарга белектер таратылып, шоу программа тартууланды.